аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Өлкөдө зомбулукка каршы 16 күндүк активизм жүрүп жатат. Бул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту токтотуучу эл аралык кампания. Биз бүгүн майыптыгы бар адамдарга карата жасалган зордук зомбулук туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга адилеттүү жана инклюзивдүү коомду өнүктүрүүгө багытталган Инкоом долбоорунун координатору Бактыгүл Исламбекованы чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келиңиз. Саламатсызбы? Негизи бул майыптыгы бар адамдарга карата зордук зомбулук боюнча атайын так статистикалык маалыматтар деле жок экен. Ошентсе дагы бул боюнча учурда абалды кандай деп баалайсыз? Жалпы эле өзгөчө биз жалпысынан алып абалды баалаганда өзүңүздөр билсеңиздер керек, Кыргызстан акыркы маалыматтар боюнча ушул Орто Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө деп ушундай бир эл аралык баалоо боюнча статистикалар дагы чыкты. Алардын жыйынтыгы ал эми майыптыгы бар аялдарды, кыздарды айтсак, алар болсо өтө эле мындай атайын аярлуу топторго кирет жана алардын абалы жөнөкөй аялдарга караганда дагы башка факторлор менен оорлошуп кетет. Мисалы, ошол экономикалык жактан дагы алар башка адамдарга көбүрөөк, башка үй бүлөсүнүн деле мүчөлөрүнө көз каранды болушу мүмкүн. Анан инфраструктура, башка нерсенин жетишсиздигинен дагы аялдар көбүнчө өзүнүн ошол үй бүлөсүндө зордук зомбулукка кабылганына карабастан башка аялдарга окшоп чыгып кетип, өз алдынча жашоону баштап же өз алдынча жашап кеткенге да мүмкүнчүлүгү жок болот. Себеби биздин ошол эле мамлекет тарабынан дагы бул категориядагы адамдарды каржылоо өтө деле жеткиликтүү эмес, жетиштүү эмес. Ошондуктан алардын дагы ушул жашоосу көбүнчө ошол үй бүлөсүнөн, башка дагы мүчөлөрүнөн, ата энесиненби же болбосо башка үй бүлө мүчөлөрүнө да көз каранды болгондуктан алардын жашоосу өтө эле, эгерде зордук зомбулукка кабылган болсо, өтө эле оорлошуп кетет башка категорияларга караганда. Анан ошондой эле алардын дагы кайсыл жактарга кайрылса болот, көбүнчө алар мындай латенттик формада өтүп кетип, кайрылбай дагы койгон учурлар көп болот да. Анан өздөрү дагы көп майыптыгы бар адамдарды тилекке каршы бизде билим берүү тутумунда дагы инфраструктуранын жетишпегендигине байланыштуу алардын билими да жеткиликтүү эмес болуп, алар өздөрүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүгү да болбой калышы мүмкүн. Сиз санап өткөн жалпы көйгөйлөрдөн сырткары алар зордук зомбулуктун балким кайсы түрүнө көбүрөөк кездешет? Кандай көйгөйлөр бар аларда? Биз атайын ушул долбоордун алкагында 22-жылдан бери майыптыгы бар адамдар менен жана ушул майыптыгы бар адамдардын укугун коргогон атайын уюмдар менен дагы иштешип келе жатабыз, активист эксперттер менен да иштешип келе жатабыз жана ошол долбоордун башында дагы атайын базалык изилдөө жүргүздүк. Ошол эгер мүмкүн болсо сиздерге да берип коебуз, балким окурмандарга кызыктуу болот. Жана ошол изилдөөнүн алкагында дагы атайын ошол 150-гө жакын аялдардын арасында сурамжылоолорду жүргүздүк жана фокус группаларды өткөрүп дагы ошол фокус группалардын алкагында дагы алар менен маектешип ушул суроолорду да бердик. Ошол көптөгөн суроолордун арасында алардын ошол конформдуулугу, ошол зордук зомбулукка кабылган учурлары, кайсыл учурларда кабылганы жөнүндө дагы сурадык. Анан алар айтат ошол көбүнчө мисалы башка адамдарга караганда алардын мисалы физикалык же болбосо менталдык майыптыгы бар үчүн дагы алар көбүрөөк кабылышы мүмкүн жана көбүнчө алардын өздөрүнүн дагы соттошконго, ошол эле адвокатты жалдаганга же болбосо башка нерселерге дагы каражатты физикалык барып ошол эле арызды бергенге, кээ бир адамдардын туура арыз жазып бергенге да мүмкүнчүлүгү болбогондуктан дагы бул аларга көптөгөн эле маселелерди жаратат дагы көбүнчө статистикага кирбей калат ал учурлар.
Анан алардын мисалы жөнөкөй эле бир мисал келтирип кетсем, ошол эле биздин коомдук транспорттун жеткиликтүү болбогондугуна байланыштуу дагы, мисалы ошол эле коляскада отурган, колясканы пайдаланган майыптыгы бар аялдар, активисттер айтат, биз деле абдан көп ошол көбүнчө такси кызматын менен пайдаланганга мажбур болобуз дагы. Анан ошол жерде дагы мисалы таксиде деле абдан көп ушундай аларга тийишкен, же болбосо сен эми баары бир майыптыгың барда, кааласаң мен экинчи аял кылып алып алайын, же болбосо төрөп албайсыңбы деп ушундай кылып тийишкен. Кадимкидей алардын качып кетпегенге мүмкүнчүлүгү жок экенин билип пайдаланып ушундай аракеттер болгон, зордук зомбулук фактылары болгон учурлар абдан көп болот. Жана ошондой учурлар боюнча бизге жашыруун түрдө көп майыптыгы бар аялдар кайрылышат дейт, биз аларга жардам беребиз дейт ошол эле уюмдар. Ал эми алар көбүнчө ачык айкын айтып күрөшкөнгө даяр эместигин айтышып, анан эч кимге айтпай эле коюңуз, билгизбей эле коюңуз деген учурлар көп кездешет деп айтып кетишти. Демек сиздер бул долбоорду ишке ашыраардан мурда алардагы көйгөйлөрүн аныктап алып, анан ошого жараша бир иш-чараларды өткөрсөңүздөр керек. Азыр кандай иш-чараларды өткөрүү пландалып атат же өтүп жатат? Биз ошол долбоорду ишке ашыруунун башында дагы ушундай өзүбүзчө изилдөөнүн алкагын жүргүзгөндө эң алгачкы көйгөйлөр бул ошол адамдардын туруктуу жумушу жоктугу экен. Себеби биз атайын алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн дагы сурамжылоодо өткөрсөк, көбүнчө эң бийик кирешеси бар, майыптыгы бар адамдар, алардын билими болсо дагы бир 10 000 сомго чейин деп белгилешти. Ал эми орточо көпчүлүгү 50%га чейинкиси ошол 6 000 10 000 сомго чейин киреше табам айына деп айтышты. Ал эми орточосу болсом ошол 3 000 7 000 сомго чейинки эле киреше менен жашайт экен. Ал эми 16%дан ылдыйы көбү 4 000 сомго чейинки эле. Бул ошол мамлекет тарабынан берилген жөлөк пулдар, же болбосо пенсия экен. Анан алардын бардыгындагы ошол мисалы кирешесин дагы толук кандуу өздөрү иштете албайт экен. Мисалы көбү айтты, мен ошол картага жөлөк пул акчасы пенсиям түшөт, ал эми анын канча экенин мен билбейм. Ошол эле апам же болбосо башка бирөө ал акчаны иштетет дагы, мага бир эле бөлүгү тиет депчи. Мисалы алардын жеке өздөрүнүн иштетүүсүнө гана ошондой тиеткен дагы. Анан көбүнчө алардын ошол экономикалык жактан да көз карандысыздыгы. Себеби бул жерде дагы алар көбүнчө көз каранды экен, ошол башка үй бүлөдөн. Анан көбүнүн ошол туруктуу жумушу жок экен. Анан биз ошол нерселерди анализдегенден кийин азыр биздин долбоордун алкагында 2 субгрант каралган болчу. Ошонун бирөөсүндө ошол субгранттын аткаруучусу болуп Назик кыз ошол аялдардын, майыптыгы бар аялдардын укугун коргоо боюнча атайын уюм бар Кыргызстанда. Ошолор менен кызматташтыкта иштеп жатабыз. Жана биздин азыр ал субгрант жаңы эле башталды дагы. Максатыбыз ошол Бишкек жана Ош шаарларына атайын ошол майыптыгы бар аялдарды топтоп, аларды бир кесипке ээ болуу үчүн, мисалы көбүнчө ошол эгерде сүйлөө речинде эч кандай майыптык мындай бир мүчүлүштүктөр болбосо, алар мисалы көбүнчө операторлор болуп иштегенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Себеби инфраструктура бардык эле көбүнчө ошол айыл жергесинде дагы жок болгондуктан, алардын өз алдынча жумушка барып келүүсү дагы бул абдан чоң көйгөй болгондуктан, мисалы алар ошол үйдөн иштегенге же болбосо интернети бар жакшы бир коопсуздуу жай таап алып ошол жерде иштегенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошон үчүн биз азыр операторлукка дагы бир нече майыптыгы бар аял кыздарды жана аялдарды окутайын деп пландап жатабыз. Жана ошол эле кыскача интервью алганга жана ошондой эле бир кыскача изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол эле сурамжылоолорду жүргүзүүгө дагы алардын мүмкүнчүлүктөрү бар аялдарды алып, аларды окутуп, ошондой ошол эле башка ишкерлер менен келишим түзүп, аларды жумушка орнотууга дагы аракет кылабыз. Жана 1,5 жылдын ичинде биз өзүбүздүн долбоордун алкагында аларга керектүү жабдуу
жабдууларды, ошол эле компьютерлерди, мисалы алардын майыптыгынын формасына карап дагы өзгөчө бир функциялар керек экен ошол эле компьютерлерге же болбосо телефондорго. Ошондой жабдуулар менен аларды камсыз кылып, жана жарым жылдын ичинде сөзсүз түрдө аларды колдоп, ошол сөзсүз түрдө ошол жумушка көнүп кеткенге чейин орусча айтканда сопровождение деп коебуз, ошондой сопровождение кылайын деп атабыз. Анан кийин ошол эле Назик кыз борборунун жана башка ошол өнөктөштөрүбүздүн алкагында дагы ошол жабдуулардын баардыгын сактап калып, башка кыздардын келип ошо кыскача курстарды өтүп, кесипке ээ болуп жана иштеп кеткенге чейин ошол жабдуулар менен колдонгонго мүмкүнчүлүк түзөйүн деп жатабыз. Жана экинчи дагы субгрантыбыз бар, ал болсо ошол Кыргызстандагы соттор аялдардын ассоциациясы менен иштешип жатабыз. Ошонун алкагында дагы биз көбүнчө ошол мыйзам чегинде болгон мүчүлүштүктөрдү анализдеп чыгып, ошол майыптык боюнча мисалы абдан көп терминдер дагы бизде туура эмес колдонулат экен. Ошол эле конвенция, майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо боюнча конвенцияны кабыл алганда орус тилинде ал конвенция инвалидов деп которулуп калыптыр. Бул дагы дискриминациялык термин, себеби алар болсо ошол майыптыгы бар адамдардын конвенциясы болуп которулуш керек эле. Ошол мыйзам чегинде да баардык укуктук ченемдик актыларга дагы ушундай көйгөйлөрдү көтөрүп, ошолорду дагы стандарттарга айкалыш келүү үчүн дагы өзгөрүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштейин деп жатабыз азыр. Демек биринчиси биз жогоруда белгилегендей майыптыгы бар адамдардын көз карандылыгын, анын ичиндеги экономикалык көз карандысызга жетүү үчүн көзделгөн. Бул демек туруктуу жумуш. Экинчи тарабында алар укуктук жактан кайсы бир деңгээлде, мисалы баардык эле адамдарга окшош аларда укуктар бар да, өзгөчө бир укуктар болушун каалайсыздарбы же эмнеге жетиш керек укуктарда? Азыр ошол биз өзүбүз дагы толук кандуу мындай эле болуш керек деп айткандан алыспыз, себеби биздин ошол азыркы көйгөйлөрдүн үстүндө иштеп жатабыз дагы, жана ошол укуктук ченемдик актылар тарабынан биз азыр кандай мүчүлүштүктөр бар экенин анализдөө этабында турабыз. Анан ошол жерде дагы көбүнчө ошол биздин буга чейинки сурамжылоолорду жана ушундай бир атайын дискуссиялык иш-чараларды өткөргөндүн жыйынтыгында алар мисалы эң алгачкы көйгөй жөнүндө ушул жөнүндө айтты. Анан жана экинчиси ошол эле зордук зомбулукка кабылган майыптыгы бар кыздардын же аялдардын ишин жүргүзүүдө алардын укугун коргоо процесси, ошол эле сотко өткөрүү же башка экспертизаларды жүргүзүүдө дагы көптөгөн мүчүлүштүктөр бар экен. Алардын ошол майыптыгы бар өзгөчөлүгү эске алынбайт экен биздин мыйзамдын тутумуна карай. Мисалы ошол эле алар экспертизадан өткөндө кадимки адамдардай эле өтөт экен, дагы көп нерселер эске алынбай калат экен. Ошон үчүн дагы ошол жакта мүчүлүштүктөрдү эске алуу боюнча биз азыр анализ жүргүзүп жатабыз, жана бул анализ чыккандан кийин гана ошол анализдин жыйынтыгы боюнча биз ошол эле укуктук ченемдик актыларга өзгөрүүлөрдү киргизүүнү сунуштайбыз. Ошондуктан азыр толук кандуу бул жакта мындай мүчүлүштүктөр бар деп так айта албайм, бирок сөзсүз түрдө ошол субгрант 1 жылдын ичинде ишке ашат. Азыр жаңы эле башталды, ушул ноябрдын 1-нен баштап бул жумушту баштадык. Ал эми кийинки жыйынтыктар менен сөзсүз түрдө сиздерди дагы коомчулукка дагы жарыялап турабыз баардык өзүбүздүн жумушубуз боюнча. Эми ошо биз зордук зомбулукта негизи аялдар кыздарга карата, анын ичинде майыптыгы барларды өзгөчө айтып жатпайбызбы? Анан статистикада жок болгонунун дагы бир себептери булар ал жөнүндө айтпай койгондугунда, бул маалыматтар эч жерде катталбай калгандыгында. Анан негизи булар зордук зомбулукка кабылган болсо кимдерге кайрыла алышат, эмне кылыш керек? Сурамжылоолордо балким кандай маалыматтар чыкты? Ошол эле Назик кыздын алкагында атайын өздөрүнүн ушундай психологиялык жардам көрсөтүү боюнча ошол майыптыгы бар кыздарга жана аялдарга психологиялык жардам көрсөтүү жана кайсыл жакка кайрылуу маалыматтарын берип аларды туура жолдоо боюнча атайын өздөрүнүн операторлору иштейт экен, дагы атайын ошондой линиясы бар экен.
Анан андан сырткары биздин мисалы сайтта дагы биздин уюмдун сайтында дагы ошол кошумча маалыматтар бөлүмүндө бардык кризистик борборлордун жана ошол эле милицияга кайрылуу же болбосо башка дагы кайсыл жактарга кайрылуу боюнча контакттардын маалыматтары, байланыш маалыматтарынын бардыгы жайгашкан. Ошол маалыматтар менен сиздер да бөлүшүп койсоңуздар болот. Ал эми жалпысынан эгерде ушундай учурга кабылса, алардын бардыгы жөнөкөй эле милицияга чалып эле өздөрү ушул бизде азыр РПП деген система боюнча 24 сааттын ичинде ошол факты катталгандан кийин сөзсүз түрдө бардык системада чыгып турат дагы, ошол тийиштүү органдардын баардыгы реакция кылышы керек. Ошол бар, бирок алар дагы айтат, биз дагы көбүнчө ошол сырткы факторлорго көп мисалы ошол эле басым жасоо болушу мүмкүн, же болбосо ошол эле РППга каттабай койгон учурлар болушу мүмкүн. Эң алгачкы алар өздөрү кайрылгандан кийин алардын арызы ошол бирдиктүү системага түшкөнү текшериш керек. Себеби эгерде РППга алар катталган болсо 24 сааттын ичинде комплекстүү реакция болуп жардам берилиши керек. Анан бул жакта дагы көбүнчө майыптыгы бар адамдардын өздөрү айтат, бизде абдан көп сырткы ошол эле бизге карата стереотиптер жана башка нерселер дагы биздин коомдун көз карашы дагы көп тоскоолдук жаратат депчи. Мисалы ошол эле активдүү аялдар өздөрү репродуктивдик укугу бар да, эне болуу укугу бар. Анан алар ошол өздөрү боюнда болгондо же болбосо башка учурларда дагы больницага, роддомдорго кайрылганда дагы көбүнчө аларды кабыл албай койгон учурлар болот экен. Ал эми жаңы картасын ачайын деп эң башкы сроктордо же болбосо ошол эле баланы пландоо учурунда келгенде дагы гинекологдор бизге ачык эле сен эми төрөп не кыласың, өзүңдүн акыбалың ушундай болсо, абалыңды карабайсыңбы, өзүңдүн майыптыгың бар экен, сен төрөбөй эле кой деп абдан көп ушундай чакырыктарды угабыз. Анан кийин келгенде дагы мындай бир бизди жөнөкөй адамдардай кабыл алышпай, бир тоскоолдуктар болуп, анан ошол дагы бизге көп кыйынчылыктарды жаратат деген нерселерди көп айтышат. Анан негизи 3 декабрда дагы бизде майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү белгиленет. Анан бул күндүн 16 күндүк активизмдин да ичине бул күн кирип калганы бекер жерден эмес болсо керек, Ооба, себеби 16 күн активизм ошол зордук зомбулукка каршы күрөшүү активизми дагы 25 ноябрдан башталып, анан 10 декабрда эл аралык адам укугун белгилөө күнүндө бүтөт эмеспи. Ошондуктан бул дагы абдан жакшы дата деп ойлойм. Биз дагы азыр көптөгөн ушул маселелерди, адам укуктарын жана алардын арасында майыптыгы бар адамдардын дагы зордук зомбулукка, алардын арасында да зордук зомбулук менен күрөшүү боюнча көптөгөн иш-чаралар азыр өткөрүлүп жатат. Жана биз дагы өзүбүз ушундай бир 7 декабрда пресс-кафе өткөрөйүн деп пландап жатабыз. Эң алгачкы максатыбыз бул ошол эле көптөгөн майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргогон активисттерди жана уюмдарды чогултуп, ошол журналисттерге дагы өзүнчө бир мындай площадка түзүп, аларды ошол алардын көйгөйүн көтөрүп чыгууга мүмкүнчүлүк берип, жана мисалы ошол эле уюмдар менен тааныштырып, бул уюм мисалы ошол майыптыгы бар аялдардын репродуктивдүү укугун коргоо боюнча иштейт. Ал эми бул уюм болсо ошол эле билим берүү жаатында иштейт, мисалы, же болбосо ар кандай формадагы майыптыгы бар адамдардын укуктарын жылдыруу боюнча иштегендер бар. Мисалы, ошол эле коляска колдонгон опорно-двигательная система деп коебуз. Ошол опорно-двигательная система боюнча майыптыгы бар адамдардын укуктарын колдогондор башка болушу мүмкүн. Ал эми угуу боюнча майыптыгы бар адамдардыкы башка болушу мүмкүн. Сүйлөө боюнча же менталдык майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргогон же жаш майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргогон уюмдар бар. Ошолордун баардыгын бир жерге
чогултуп, журналисттерди чогултуп, алардын көйгөйүн журналисттер аркылуу чагылдырып, ошол коомдун көңүлүн буруу максатында ошондой иш-чараларды пландап жатабыз. Жана эң алгачкы көйгөй деп албетте көп бардык эле майыптыгы бар адамдар эң биринчи учурда бул ошол биздин инфраструктуранын аларга жеткиликтүү эместигин айтат. Мисалы, алар бирөөнүн сырткы жардамы жок, өзү элементардуу аптекага барып келе албайбыз дейт. Анан кийин ошон үчүн дагы мисалы ошол мектепке күндө алып барып келгенге дагы башка өлкөлөрдө, мисалы өнүккөн өлкөлөрдө мамлекет тарабынан акысыз атайын мамлекет каржылаган бир ассистент бөлүнүп берилет дагы. Ошол адам эртеден кечке аны мектепте дагы жанында жүрүп, жардам берип, ошол бир кабинеттен экинчи кабинетке барганга же болбосо ушундай бир шарттар түзүлгөн. Ал эми бизде болсом элементардуу ошол эле мектептерде же болбосо жогорку окуу жайларда лифттер жок. Майыптык адамдар ошол биринчи этаждан экинчи этажга жетүү үчүнчү. Ошондуктан бул инфраструктура маселеси дагы абдан чоң көйгөйдү жаратат. Ошол эле коомдук транспорттардагы майыптыгы бар адамдар үчүн жеткиликсиз. Ошон үчүн көп адамдар мектепке бара албай, алардын ошол эле билим алуусуна тоскоолдук кылат жана кийинки жашоосуна дагы ошол экономикалык жактан дагы алар аярлуу топторго кирип калган себеби дагы эң алгачкы себеби бул биз ошол майыптыгы бар адамдарды коомго аралашпагандыгы. Алар өздөрү каалайт, бирок тилекке каршы биз өзүбүз аларга эч кандай шарттарды түзүп бербейбиз. Жана биздин уюм тарабынан дагы атайын антидискриминациялык жана гендердик ошол окуу китептерин экспертиза жүргүзүүнү институтташтыруу боюнча дагы иш-чараларды өткөрүп келебиз. 2019-жылдан бери ушундай атайын министрликтен билим берүү жана илим министрлигинин жобосу чыккан. Ошол жобого карай дагы бардык окуу китептери жана окуу стандарттары алардын бардыгы биринчи ошол ар түрдүү экспертизалардан өтөт эмеспи? Ошол экспертизалардын бир түрү бул ошол антидискриминациялык жана гендердик экспертизадан өтөт. Жана быйыл ошол методология кайра башынан жаңыланып иштелип чыкты. Ал жака көбүнчө ошол инклюзивдик стандарттарды киргизүүнүн үстүндө дагы иштедик. Себеби азыркы окуу китептерин карап көрсөңүздөр дагы ал жерде майыптыгы бар адамдар эч кандай алардын аралашуусу чагылдырылган эмес. Жөнөкөй эле ошол эле китептердеги иллюстрацияларды карасак деле бардык жерде ошол ден соолугу чың эле балдар көрсөтүлгөн дагы. Бул дагы ошол биздин кичинекей майыптыгы бар бөбөктөрүбүздүн коомго аралашуусуна тоскоолдук кылат. Себеби биздин кичинекей балдар аларды китептен да көрбөсө, жашоодон да көрбөсө, кийин алар реалдуу жашоодо аларды жолуктурганда аларга мындай бир коопсуздук менен кооптуу мамиле кылышат дагы. Көбүнчө ал адамдардын ошол кичинекей балдарга кошулуп кетүүсү дагы кыйынчылыкты жаратат. Себеби алардын дагы өздөрүнүн бир билбестигинен дагы бир стереотиптери пайда болуп, алар андай адамдар менен мындай түзмө-түз байланыш түзүп кетүүсү кыйыныраак болуп калат. Эми ошо зордук зомбулукту токтотууда же алдын алууда дейбизби, кандай иш-аракеттерди көрүш керек, эмне кылышса болот? Эң алгачкысы биз азыр атайын өзүбүздүн линияларыбыз бар деп жатпайбызбы? Ошол жакта дагы зордук зомбулук фактылары боюнча да кайрылуу линиялары бар. Балдардын дагы өздөрүнчө кайрылуу бирдиктүү линиялары бар. Ошол 112. Ошолордогу операторлорду дагы окутушубуз керек. Алар дагы ошол зордук зомбулук фактылары болгон кезде ошол майыптыгы бар адамдарды өзгөчөлүгүн эске алып, алардын дагы кайрылуусун кабыл алганга мүмкүнчүлүгү болушу керек. Биз азыр ошол мисалы угуу сүйлөө формасы, сүйлөө угуу жагынан майыптыгы болгон адамдар менен иштеп жатабыз.
атабыз. Анан ошол формадагы майыптыгы бар адамдардын өздөрү сүйлөй албагандыгы, сүйлөй албай турганы үчүн дагы алар жөнөкөй эле биздин ошол эле тез жардам кызматын чакырганга мүмкүнчүлүгү жок экен. Мисалы ошол эле биздин кошуна мамлекет Казакстанды алсак, аларда болсо матайын ошондой бир бирдиктүү линия бар экен. Ошол жакка алар чалып, ошол мисалы видео аркылуу дагы өздөрү ошол жест тили менен өздөрүнүн кайрылуусун жеткиреткен дагы ал жактагы операторлор ошол язык жестов деп коебуз, ошол сурдо переводчиктер бар экен. Сурдо котормочулар болсом өздөрү ошол кайрылууну биздин тилге которуп, анан ошол тез жардамга чалып, ошол баардык маалыматты берет экен. Ал эми бизде болсом андай мүмкүнчүлүк жок экен. Бизде бир гана чалып, өзүңдүн үнүң менен гана жеткирген мүмкүнчүлүк болгондуктан ал адамдар ошол зордук зомбулукка кабылган кезде деле алар ошол чалып өзүнүн жардам сураганга мүмкүнчүлүгү жок экен. Ушундай чектөөлөр абдан көп экен. Жана биздин ошол эле мисалы Советтер Союзу учурунда дагы сурда котормочулар абдан көп болсо, азыр ушул кызмат дагы жеткиликтүү эмес экен. Бизде ошол өлкө боюнча абдан чоң жетишсиз экен сурда котормочулар дагы. Ошондуктан бизде ушул маселелердин үстүндө көбүрөөк иштешибиз керек. Жана ар кандай формасы бар, майыптыгы бар адамдарга баардык мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү болуунун үстүндө да иштешибиз керек. Демек, ушул аларды коомго аралаштыруу менен, кайсы бир деңгээлде экономикалык көз карандылыктан чечүү менен зордук зомбулуктун алдын алса болобу? Алдын алса, экөөнүн түзмө-түз байланышы бар жана абдан таасирдүү байланыш деп айткым келет. Себеби эгерде ошол көбүнчө биздин статистика боюнча карасак деле, зордук зомбулук болгон кезде деле, ошол гендердик зомбулук болобу, үй бүлөлүк зордук зомбулук болобу, статистика боюнча сырттан келип зордук зомбулук кылган адам өтө аз. 80%га жакын учурларда булардын баардыгы ошол жакын чөйрөсү болот, үй бүлөсү болот, же болбосо үй бүлөдөн сырткы жакын чөйрөсү болот. Ошол эле аны таанып билип жүргөн адам ага катары ошондой зордук зомбулук актыларын аткарышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө анын экономикалык жактан көз карандылыгы дагы аны ошол эле үй бүлөдөн же болбосо ошол чөйрөдөн башка чөйрөгө чыгып өз алдынча жашоосун улантып кеткенге мүмкүнчүлүк берет. Ал эми ал адам ошол эле үй бүлөсүндө көз каранды болсо, ал көбүнчө ошол зордук зомбулукту ошол жакын адамдарына карата арыз жазып, сырткы адамдарга кайрылбайт. Анан бул жакта дагы кризистик борборлордун жетишсиздиги дагы абдан маанилүү. Себеби алар дагы өздөрү ошол коопсуздук жайга чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү дагы жок болгондуктан кайрылбашы мүмкүн. Мисалы ошол эле кызматчылар кайра ошол үй бүлөдө болсо жараштырып коелу, эми сен кайсыл жакка бармак элең, кайра бир үйдө жашасаңар деп өздөрү дагы арызды кабыл албай, ошол толук кандуу ошол адамды коргобой коюу мүмкүнчүлүгү дагы туулат да бул жерде. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрдүңүз. Бул жолу биз майыптыгы бар адамдарга карата жасалган зомбулук туурасында сүйлөштүк. Суроолорго адилеттүү жана инклюзивдүү коомду өнүктүрүүгө багытталган Инкоом долбоорунун координатору Бактыгүл Исламбекова жооп берди. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.